Сулуулук бул курал, ал эми ал куралды туура колдонуу үчүн назик колдор жана кесипкөй адис керек. Бүгүн борборубуздагы эң алдыңкы салондордун негиздөөчүсү менен жолугуп, сулуулук индустриясындагы өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы Аян айым, бүгүн сиздин адистигиңиз менен кененирээк таанышканы келдик. Алгач өзүңүз тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Аян Айбашева, азыркы учурда бир баланын энесимин жана өзүбүздүн ишибиз менен буюрса салон иштетип жатабыз. Бул кесипке келгениме буюрса 7 жылдын жүзү болуп калды. Бул салонду ачып жатканда кандай максаттарды көздөдүңүз эле негизи? Эң негизгиси биз аял кишилердин айымдарга сулуулук тартуулап, алардын жүзүндөгү жылмаюуну көрүү. Мага кызык болуп жатат ошо сиздин ишкерлигиңиз менен кененирээк таанышып, ошону көргөнгө. Андай болсо биздин маегибизди сиздин ишиңиз иш жүзүндө көрпөйлү, э? Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз дароо эле Аян айымдын ишмердүүлүгүн көрөбүз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Сиз бул сулуулук салонун канча жашыңыздан баштап иштеп баштадыңыз? 9 классты бүткөндө менде 3 ай каникулда убакыт болгон. Ошол убакытта курстарга окуп алган болчумун. Анан окуумду уланттым, 11-классты бүттүм. 1-курска тапшырып коюп, андан кийин дагы ошол эле учурда кошо иштеп жүрдүм десем болот. Анан 2-курстан баштап, мындайча айтканда, өзүмдүн билимимди дагы жогорулатып, азыркы учурда буюрса 4 жылдын жүзү болду. Свадебный стилист катары иштеп жүрдүм. Буга чейин мен чачтарды кыскартып, баардык мындайча айтканда универсал мастер болчумун. Акыркы жылдары буюрса бир гана макияж, прическаларды жасап берип жана окутуп жатам. Жогорку окуу жайга тапшырганда кайсы кесиптин негиздөөчүсү болдуңуз? Политехте биз дизайнер одежданы бүттүк. Өзүмдүн сүйүктүү мындайча айтканда профессиям ал дагы. Азыркы убакытта оюм бар, кийинчерээк өзүм ошол жумушумду да алып кетишим мүмкүн. Абдан сонун, сиз көп кырдуу таланттын ээси турбайсызбы? Ал эми чачтар менен да азыркы учурда иштеп жатасызбы? Азыркы учурда кыздарга, невесталарга жана тойго барчу эжелерге сонун уруп чач жасалгаларын жасап берем. Макияждын сизде канча түрү бар? Бизде макияждын түрү абдан көп. Клиентибизге кайсы түрү жаккан болсо, ошонун баардыгын жасап бергенге аракет кылабыз. Азыркы учурда биз невесталарга өзүнчө жасап беребиз, андан тышкары тойго барган, съемкага барган, фотосессияга дагы өзүнчө сонун макияждарды жасап беребиз. Сиз макияждарды үйрөтүп, жандай курстарыңыз барбы? Ооба. Азыркы учурда эң биринчи повышение көп өтүп жатам. Себеп дегенде жакынкы арада конкурска барып жеңип келгендигиме байланыштуу көптөр ошо жаңы техниканы үйрөнгүсү келип, азыркы учурда повышение көп өтөм. Андан тышкары нөлдөн келип окуган кыздарга дагы макияжды да жана ошондой эле прическаны да үйрөтүп алам. Ар бир нерсенин жаңы башталып атканда баардыгында эле кыйын болот деп ойлойм. Бир сыноо келет, мындайча айтканда, баардыгыбызга жаңы окуп бүткөндө көпчүлүгү таштап коюшу мүмкүн, же болбосо алдыга өсүп чыгышы мүмкүн. Ошол учурда наставник айтып жаткан кеңештерди эске алып эле иштей берсе, сөзсүз түрдө жыйынтыгы болот. Ал эми сиз бир окутканда бир нече окуучуну аласызбы, же бир адам менен аягына чейин иштешесизби? Мага 3 кыздан көбүнчө алам. Себеп дегенде бул и мастерлерге өзүмө дагы жана ошондой эле окуучуларга да ыңгайлуу болот. Себеп дегенде индивидуальный курс дагы жакшы, но 2-3 болсо бул дагы жеке окутууга жакыныраак болот да, мындайча айтканда индивидуальныйга жакыныраак. Ошондуктан 2-3 кыздан алам обученияга. Алар бири-биринин катачылыктары менен иштешип калышат экен. Ооба. Ошол нерсе бизге көбүрөөк билим алып келет. Себеп дегенде кээде бир кыз менен иштеп отуруп калсам, кээ бир жерлеринде
өзү жасаганын эле көрүп жүрүп, башкалардыкын дагы көрө турган болсо, андан дагы чоңураак результат, жыйынтык мындайча айтканда ала алабыз. Ал эми сиз жандай конкурстарга, чемпионаттарга барып катыштыңыз беле? Ооба, жакынкы арада Сочиге барып келдик 2025-жылы буюрса. Ошол жактан абдан сонун энергия алып, мындайча айтканда, ошол энергия менен азыркы учурда иштеп жүрөм. Өтө сонун конкурс болду. Жана азыр ушул таптан айтып кетмекчимин, мен сүйүктүү коллегаларыма, эгерде мүмкүнчүлүк болуп жатса, сөзсүз түрдө барып катышып көрүңүздөр, себептен бул абдан сонун, мындайча айтканда, адреналин аласыздар. Биз себеп дегенде салондо иштеп жүрө берип, кээ бир учурда биз өзүбүздүн творчествобузду көргөзгүбүз келет. Ал эми ошол жакта болгон, мындайча айтканда, баардык жагынан таанылып, көрсөтүп келсең болот. Мүмкүнчүлүк пайда болот экен. Ооба. Ал эми ал жактан жеңүүчү атанып, мындай орун алып келдиңизби? Ооба, Кудайга шүгүр, буюрса 2 прическанын номинациясынан буюрса 2 орун алып келдик. Кыргызстанга бир аз да болсо салонубузду коштук буюрса. 1 коло медаль жана алтын медаль алдык буюрса. Алдыга койгондо кандай максаттарыңыз бар? Жанагы дизайн тууралуу да айтып кетсеңиз. Дизайн профессиясы мага өтө жагат. Бирок азыркы учурда мен бул жакта билимим, мындайча айтканда, опытым көп болгондуктан азыркы учурда ушул жакта эмгектенип жатам. Бир күндөрү, мисалы, мага бир убакыт болот го, мындай бул нерседен дагы башка жака өткүм келген бир убакыт боло турган болсо, өтөм деген ойдомун. Бирок азырынча ушул тармак менен эле кетем буюрса. Себеп дегенде бул салон мага кичинекейимден бери жакшы көрчүмүн. Кичинекейимде жанымдагы подружкаларыма бардыгына чачтарын жасап берип, өрүп берип, апамды дагы дайыма бир жактарга барып калса сөзсүз түрдө жасап жөнөтчүмүн. Анан кийин бул нерсе менин жүрөгүмө аябай жакын. Ошондуктан буюрса өзүмдүн кесибимдин сүйгөн адамдардын катарына кирем. Сиз бул жакта бизнесиңиз дагы, ишиңиз дагы бар экен. Окуу жайда да окуйт экенсиз. Жеке жашооңузду кантип айкалыштырып кетесиз? Кудайга шүгүр, азыркы учурда балам экөөбүз, мындайча айтканда, иштеп атабыз деп айтсам болот. Эртең мен баламды садикке алып барып таштап коем. Азыркы күндөрдө жана жумушка жөнөйм. Кечке жумуштан чыгып, баламды садиктен алып, үйгө барып, болгон убактымды үй бүлөмө бөлөм. Бул мен үчүн бардык эле айымдар жасай алчу нерсе окшойт. Себеп дегенде аял заты аябай күчтүү келет эмеспизби? Назик болгонубуз менен ушундай учурларда өзүбүздүн сүйүктүү ишибиз үчүн бардыгын кылганга даярбыз. Абдан сонун. Ал эми сиздин ушул косметикаларыңыз тууралуу сүйлөшүп кетсек. Буларды кайсыл жактан алып келесиз? Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Анан азыркы учурда жана санитария жагынан аябай кеп болуп атат. Ушул тууралуу да айтып кетсек. Бизде косметикалар башка мамлекеттерден келет. Европадан, Америкадан жана ошондой эле азыр корейский косметикаларды дагы көп колдонуп калдык жакынкы учурда. Жана баалары дагы өзүңүздөр билгендей абдан жакшы турат. Кээ бир кардарларыбыз түшүнбөй калышы мүмкүн, эмне үчүн макияждын баасы мынча кымбат деп. Бирок бунун баардыгы биздин косметикабыздын, мындайча айтканда, люксовый же болбосо премиумдугуна байланыштуу болот. Жана санитария боюнча бизде тарактарды сөзсүз түрдө дезинфекция кыла турган, мындайча айтканда, суюктук бар. Ошол нерсе менен жасайбыз. Ал эми биздин өзүбүздүн макияжда болсо, биз сөзсүз түрдө клиенттерден кийин кистилерибизди жууп тазалап турабыз жана косметикаларды сөзсүз түрдө таза кармайбыз клиенттерибизге. Сөзсүз түрдө бир клиенттен кийин тазалап алышыбыз керек кистилерибизди, же болбосо таптакыр эле башка кистилерди колдонууга туура келет. Азыркы тапта кол алдыңызда канча адам иштейт?
Менде азыр буюрса макияждан 2 кызым бар жана чачтан дагы 2 кызым бар. Бардыгыбыз клиенттерибизди алып кенен жетишебиз буюрса. Мындан ары дагы өсүү планыбызда бар. Ал эми жумушчуларыңызга кандай талаптарыңыз бар? Талаптарым сөзсүз түрдө клиенттерди ыраазы кылып жөнөтүү эң биринчи талаптарым. Себеп дегенде бизге келип ишенип келген клиенттерибизге сөзсүз түрдө сонун образдар жаратып беришибиз керек болот. Ошол талапты аткарса жана таза иштесе, сөзсүз түрдө коммуникация болуш керек, жакшы сүйлөшүп, адамдар менен мамиле табууну билишибиз керек. Аябай жакшы бердиңиз. Негизи ушул жерден айтып коеюн, мактанып коеюн. Мен катаал жетекчи эмесмин. Менин кыздарым жана калса айтышат, бирок бул нерсе кээ бир учурда мага эле соп калып тиет. Ошон үчүн бардык учурда өзүнүн нормасы менен болгон жакшы окшойт. Бүгүнкү биздин маегибиз көбүнчө жаңы баштаган мастерлер үчүн болот окшойт. Ошол үчүн мен жаңы баштаганда аябай толкундачумун. Себеп дегенде мисалы өзүмдө мындайча айтканда титрайтым бар болчу. Ал жакта биринчи кашым боёйм, көзүм боёйм, оозум боёйм деген мындайча айтканда списогум бар болчу. Анан ошол менен иштечүмүн. Кээ бир учурда ал учурда дагы толкунданып кетип, туура эмес башталганда убактыларым болгон, же болбосо клиенттерим жакпай калган убактыларым болгон. Бунун баардыгы силерге айтарым, убактылуу бир аз аракет кылып койсоңуздар эле буюрса жакшы результаттарга жетесиздер деген ойдомун. Себеп дегенде азыркы учурда өзүңүздөр билгендей баардык эле айымдар сулуу, ажарлуу болуп жүргүлөрү келет. Ошондуктан биздин профессиябыз эч качан өлбөйт. Бул профессия биздин мындайча айтканда жашообуздун Келечеги бар. Ооба. Маңызы десем да болот. Сөзсүз түрдө эң биринчи сиздерде өзүңүздөргө талабыңыздар чоң болуш керек. Күнүгө мен өзүмдүн башыман өткөндө айта турган болсом, күнүгө өзүмө 2-3 кыздан алып келип, сөзсүз түрдө аларга мындайча айтканда бекер жасап берип, колумду көндүрчүмүн. Азыркы ошол убактагы жасаган мээнетимдин өзүрүн эми көрүп атам десем болот. Кээ бир убакыттар болуп калат, мен кыздарыма айтам, эринбегиле кыздар, жасагыла, колуңар көндүргүлө десем, кээ бирөөсү алып кетет ошол нерсени, кээ бирөөсү алып кете албай калат. Ошондо дагы бир нерсе ойго келет, бул туруктуулук, мындайча айтканда дисциплина. Азыркы учурда эң актуалдуу темалардын бири. Ошон үчүн биздин профессиябызда дагы бул нерсе абдан керек. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, бул косметикалардын баасы жакшы эле депчи? Анан алгач баштап атканда ушул косметикаларды алыш кыйын болдубу сиз үчүн? Ооба, өтө кыйын болгон. Эң сонун сиздерге пример келтирип кетейин. Мисал, биринчи косметика алып атканда ата-энем жардам берген. Ата-энем баардыгын спонсор болуп беришкен. Ошол убакта кенен кесир сонун алып алгам. Андан кийин өзүм люксовый косметикаларды алып атканда бир жума иштеп, бир косметика алчумун. Мисалы, азыркы учурда Dior десем болот. Анан кийин дагы бир жума иштеп, кайра бир косметика алып, бул мындайча айтканда азыркы кейсимди мен жылдар бою чогулткам жана бул да сиздердин колуңуздардан келет. Азыр эгерде косметикага акчаңыздар жетпей, ала албай жатсаңыздар, бунун баардыгы дагы бир жолу айтмакчымын, убактылуу нерсе, сөзсүз түрдө аракет кыла берсеңиздер эле болот. Анан кээ бир кишилер ойлоп калышы мүмкүн, бир гана кымбат косметика менен боеш керек экен деп. Бул негизи туура эмес ой жүгүртүү. Биздин профессиябызда мындай нерселер бар, 2 түр. Бул биринчиси люксовый косметикалар жана профессиональный косметикалар. Биз визажисттер профессиональный косметикалар менен гана боесок жетиштүү болот, бирок өзүбүздүн комфортубуз үчүн, мындайча айтканда, менде бир кымбат баалуу, мындайча айтканда, кардарларыбыздын ишенимине кириш үчүн жана өзүбүздүн дагы комфортубуз үчүн ушундай кымбат баалуу сонун косметикаларды алабыз. Негизги нерсе бул бизде профессиональный косметикаларды алсак дагы жетиштүү. Кээ бир учурларда люксовый косметикалардан биз күткөндөй жыйынтык ала албай калабыз. Сиз бул тармакта көп жылдан бери иштешип келе аткансыз, анан атактуу айымдар менен иштештиңиз беле?
ооба, азыркы учурда биз Элира Кабылжан кызы менен иштешебиз. Буюрса иштешип келе жатканыбызга 4-5 жылдын жүзү болуп калды. Андан тышкары дагы көп сулуу белгилүү айымдар келип турат. Мисалы, Асель Кадырбекова же болбосо Айым өзүбүз билгендей. Убакыт соңуна келип жетип калды. Биздин макияжыбыз дагы аябай сонун чыкты. Көрүүчүлөргө акыркы сөз сизге. Баарыңыздарга чоң рахмат аягына чейин көргөнүңүздөргө. Жана буюрса биздин кесибибиз аябай сонун кесип. Бул кесипке келгенден коркпоңуздар. Ар дайым аял заты өзүңүздөрдү сулуу жана чырайлуу алып жүрүүңүздөргө тилектешпиз. Өзүңүздөр көргөндөй сулуулукка дагы канчалык эмгек жана чыгармачылык талап кылганарын көрө алдык. Ал эми сиздер менен мен Анеля Темиркулова, Азима Акберди кызы, 7 канал.